Эсендер жакшыларым, акыркы күндөрү гаплогруппа деген балээ чыгып, элдин башын оорутуп турган учуру. Жомокчу Дастан Сарыголовдон баштап аттуу баштуу, эл сыйлаган тарыхчыларыбыз дагы сак, скиф, усундардын урпактарыбыз. ДНК каныбыз бир чыгып атат деп турган кербези. Саясатка тиши өтпөй калып, Өмүрбек Текебаев дагы бүт күчүн ушул сак скифтерди эрмектеп отурган чагы. Угуп отурсаң эмеле укмуш, бабаларды тээ байыркы мистикалык Атлантидага алып барып келет. Буга коңшу тажиктер заматта реакция жасап, шылдың кыла баштады. Чек ара чыры бүткөн менен тарых чыры бүтчүдөй эмес. Буга ишенген эл, жер муштап, туята биз 2 метр келген көк көз, келишкен сулуу болгон экенбиз дешип, азыркы Кудай берген кебетесине нааразы болуп отурган чак. Бирок чындык кандай? Чат GPT'ден сурайлы. Айтсаң, азыр кыргыз тарыхчылары кыргыздар, байыркы скиф жана сактардын тукумдарыбыз деп жатат. Канчалык туура? Бул суроо акыркы жылдары кыргыз тарыхында көп талкууланып жатат. Кыскача айтканда, кыргыздар толугу менен скиф же сактардын түздөн түз тукуму деп так айтууга болбойт. Бирок тарыхый жана маданий байланыш бар болушу мүмкүн. Төмөндө кененирээк түшүндүрөм. Скифтер жана сактар кимдер болгон? Скифтер биздин заманга чейин 5-3 кылымдарда Кара деңизден Алтайга чейин жашаган көчмөн элдер. Сактар скифтерге жакын Орто Азия аймагында жашаган уруулук бирикмелер. Көпчүлүк окумуштуулар аларды иран тилдүү көчмөндөр деп эсептешет. Кыргыздардын эң алгачкы тарыхый булагы кыргыздар тарыхый булактарды алгач, эниси кыргыздары катары биздин заманга чейин 2-1 кылымдарда Кытай жылнаамаларында кездешет. Кийинчерээк алар кыргыз каганаты 9 кылымда түзүшкөн. Эниси кыргыздары көбүнчө түрк тилдүү эл катары белгилүү. Анда байланыш барбы? Маданий окшоштуктар бар. Көчмөн жашоо образы, атчан аскер маданияты, жаныбар стили искусствосу курган көмүлөр бул элементтер сак скиф доорунан тартып кийин түрк элдеринде да уланган. Аймактык мурастуулук мүмкүн. Орто Азияда бир эл экинчисин толук жок кылбайт. Калк аралашып, жаңы этностор жаралат. Ошондуктан сак скифтердин айрым уруулары кийин түрк тилдүү элдердин курамына сиңиши ыктымал. Бирок сактар негизинен иран тилдүү, кыргыздар түрк тилдүү. Демек үзгүлтүксүз этникалык линияны далилдөө азырынча мүмкүн эмес. Азыркы илимий көз караш көпчүлүк профессионал тарыхчылар мындай дейт: кыргыз эли ар түрдүү байыркы уруулардын түрк, жергиликтүү сак скиф, усун, фун жана башкалардын аралашуусунан калыптанган эл. Башкача айтканда, кыргыздар таза сактар деген туура эмес. Такыр байланышы жок, бул да ашыкча жөнөкөйлөтүү. Сак скиф элементтери кыргыз этногенезинде болушу мүмкүн. Илимий жактан көбүрөөк кабыл алынган позиция. Жыйынтык кыргыздар сактардын түздөн түз эле уландысы деп айтууга болбойт. Бирок байыркы сак скиф маданиятынын жана калкынын бир бөлүгү кийин кыргыз этногенезине катышкан болушу толук мүмкүн. Демек, байыркы сактар биздин заманга чейин 3 кылымда тарыхый сахнадан жок болду. Алар жок болгондон кийин, 100 жылдан кийин байыркы кыргыздар Кытай жазма булактарында жолуга баштады. Ооба, жалпысынан ушундай хронология айтылат. Бирок бир аз тактап коюу керек. Сактар жөнүндө байыркы сактар скифтик уруулардын чыгыш бутагы биздин заманга чейинки 3 кылымдарга чейин Борбордук Азияда үстөмдүк кылышкан. Кийин алар бир бөлүгү Бактрия тарапка жылып, бир бөлүгү Индия аймагына өтүп, индо сактар, айрымдары башка көчмөн бирикмелерге сиңип кеткен. Ошондуктан биздин заманга чейин 3 кылымдардан кийин сак деген аталыш саясий күч катары тарыхый булактардан азай баштайт. Бирок алардын этникалык мурасы толугу менен жок болуп кеткен эмес, кийинки элдердин курамына аралашкан. Кыргыздар жөнүндө байыркы кыргыздар тууралуу эң алгачкы жазма маалыматтар Кытай булактарында биздин заманга чейин 2-1 кылымдарда кездешет. Айрыкча Ханьшу Ыкхан династиясынын тарыхы эмгегинде кыргыздар Гяньгуни деген ат менен эскерилет. Бул мезгилде кыргыздар Энисей дарыясынын жогорку агымында жашашкан, кийин Хунну державасына көз каранды болушкан. Демек убакыт айырмасы сактардын саясий сахнадан кетиши биздин заманга чейинки 3 кылым менен кыргыздардын Кытай булактарында пайда болушунун биздин заманга чейинки 2-1 кылымдын ортосунда болжол менен 100-200 жылдай аралык бар. Бирок бул сактар жоголду, ордуна кыргыздар келди деген түз байланыш дегенди билдирбейт. Борбордук Азияда этникалык жана саясий процесстер өтө татаал болгон. Көчмөн уруулардын аралашуусу, жаңы аталыштардын пайда болушу, саясий бирикмелердин алмашуусу. Усундар сактардын түз мураскери деп жүрүшөт тарыхчылар. Усундар менен кыргыздар замандаш болгонбу? Эмне үчүн айрым кыргыз тарыхчылары кыргыздар усундардын түз урпактарыбыз деп жүрөт? Абдан жакшы суроо, кыска жооп. Ооба, усундар менен байыркы кыргыздар белгилүү бир мезгилде замандаш болгон. Усундар биздин заманга чейин 2 кылымда тарыхый булактарда пайда болуп, негизинен Жети суу аймагында
Ысык көл жана Илеп өрөөнү тарапта жашашкан. Кытайдын Ханшу эмгегинде усундар күчтүү көчмөн мамлекет катары сүрөттөлөт. Алар биздин заманга чейин 2-кылымдан биздин замандын 5-кылымга чейин тарыхта аталат. Байыркы кыргыздар Кытай булактарында биздин заманга чейин 2-1-кылымдарда эскерилет. Алар Энисей дарыясынын жогорку агымында жашаган. Алгач хуну бийлигине көз каранды болгон. Замандаштык убакыт жагынан караганда усундар биздин заманга чейин 2-кылымдан биздин замандын 5-кылымда кыргыздар биздин заманга чейин 2-кылымдан баштап жашап келе жатат. Демек биздин заманга чейин 2-кылымдан тартып усундар менен кыргыздар замандаш болгон. Бирок алар ар башка аймакта жашашкан. Усундар Жети сууда кыргыздар Энисейде ошондуктан түз саясий байланыштары тууралуу так маалымат жок. Бирок көчмөн дүйнөсүндө кыйыр этникалык жана маданий байланыш болушу мүмкүн. Кааласаңыз, усундар кыргыздардын түз ата бабасы болушу мүмкүнбү деген маселе боюнча илимий пикирлерди да талдап берейин. Ооба, айрыкча генетикалык байланыш, гаплогруппалары дал чыгып жатат. Бул тема абдан кызык жана талаштуу. Кыскача айтканда, айрым генетикалык дал келүүлөр бар. Бирок бул түз ата баба урпак дегенди автоматтык түрдө далилдеп бербейт. Генетика эмнени көрсөтөт? Азыркы кыргыз эркектеринин арасында эң кеңири тараган YDNK гаплогруппасы R1A айрыкча R11A Z93 бутагы. Ошол эле гаплогруппа Сакскез доорундагы айрым көмүлгөн сөөктөрдөн, Борбордук Азиядагы байыркы көчмөндөрдөн, усын дооруна таандык айрым археогенетикалык материалдардан да табылган. Усундар жашаган аймак Жети суу сактардын негизги борборлорунун бири болгон. Ошондуктан генетикалык улантуучулук логикалуу көрүнөт. Бирок маанилүү нюанстар бар. R1A бир эле элге тиешелүү эмес. Бул гаплогруппа Евразиянын чоң бөлүгүнө тараган, чыгыш европалыктардан тартып индиялык элдерге чейин. Усундар генетикалык жактан бир тектүү болбогон. Акыркы археогенетикалык изилдөөлөр көрсөткөндөй, аларда чыгыш азиялык компонент, батыш евразиялык ыскиф сак компонент аралаш болгон. Кыргыздардын курамы да көп катмарлуу. Энисейдеги байыркы кыргыздарда чыгыш азиялык белгилер көбүрөөк болгон деген божомолдор бар. Тарыхый жагы усундар биздин заманга чейин 2-кылымдан тартып Ханшу эмгегинде эскерилет. Кыргыздар ошол эле мезгилде Энисей аймагында жашап, Хуну державасына көз каранды болгон. Географиялык жактан алар бөлөк аймакта жашаган, бирок көчмөн дүйнөдө уруулардын көчүп конушу кадимки көрүнүш болгон. Жыйынтык генетика төмөнкүлөрдү айтууга мүмкүндүк берет. Кыргыздарда сак усын доорунан келген генетикалык катмар болушу ыктымал. Бирок кыргыздар бир гана усундардын түз мураскери деп айтууга илимий негиз жетишсиз. Кыргыз этногенези сак, усын, фун, динлен, кийинчерээк түрк доорундагы уруулардын аралашуусунун жыйынтыгы. Кыска жыйынтык мындай: кыргыздар сактар менен усундардын бир бөлүк мураскерлери болушу мүмкүн, бирок толук жана түз тукуму деп так айтууга болбойт. Эмне үчүн? Тарыхый жагы сактар биздин заманга чейин 3-кылымдан кийин саясий аталыш катары жоголот. Усундар биздин заманга чейин 2-кылымдан баштап Ханшу булактарында эскерилет. Кыргыздар ошол эле мезгилде Энисей аймагында жашаган. Алар ар башка географиялык аймакта болгон. Генетикалык жагы азыркы кыргыздарда R1A Z93 сыяктуу гаплогруппалар бар. Бул линия сак доорундагы элдерде да кездешкен. Бирок бул гаплогруппа жалгыз сактарга же усундарга гана тиешелүү эмес, ал Евразия боюнча кеңири тараган.